Суу ташкыны бул табигый же техногендик факторлордун таасиринен келип чыккан. Аймакты суу каптоо. Суу ташкыны адатта табигый сууларды суунун деңгээлинин көтөрүлүшүнөн келип чыгат. Көбүнчө суу ташкыны жаан-чачындын көп болушунан же мөңгүлөрдүн эришинен улам болот. Кээде суу ташкыны көп көлөмдөгү муздун топтолушунан улам дарыянын нугун тосуп калуудан келип чыгышы мүмкүн. Күчтүү шамалдын агымы деңизден суу алып келет. Ал канал аркылуу агып өтүүгө убактысы жок. Бул айрым жерлерде суунун деңгээлинин кескин көтөрүлүшүн шарттайт. Кыргызстанда быйылкы жылдын башынан тартып 60тан ашык сел катталды. Дарыялардын көптүгүнөн улам Кыргызстандын дээрлик бардык аймактарында сел каптоо коркунучу сакталат. Жыл сайын өлкөбүздө суу ташкындарына байланыштуу 70ке жакын өзгөчө кырдаал катталат. Акыркы 23 жылда бул апаттын кесепетинен 50 киши каза тапкан. Учурлардын 70-80%-ында өлкөбүздөгү селдердин себеби нөшөрлөгөн жамгыр болуп эсептелет. Дагы 15% учурларда селдер каардын эрүүсүнөн улам келип чыгат. Бийик тоолуу көлдөр, суу сактагычтардын жарылуусу дагы олуттуу зыян алып келүүсү мүмкүн. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда, Кыргызстанда дренаждык түйүндөрдүн олуттуу бөлүгү канааттандырарлык эмес абалда. Негизги себеп тармактын айрым бөлүктөрүнүн чөп басып кетүүсү. Айтсак, жалпы узундугу 5000ден ашуун километр Кыргызстандык дренаждык тутумунун 30% канааттандырарлык эмес абалда. Бул жааттагы эң оор абал Ош облусунда орун алган. Анда дренаждык тутумдун жалпы узундугун 61% канааттандырарлык эмес абалда. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги өз баяндамасында сел жана суу ташкындарынын алдын алуу боюнча бир катар иш-чаралардын зарылдыгын белгилеген. Алардын катарында суу ташкындарынан жабыркоо коркунучу бар аймактарга көз салуудан тартып, өзгөчө кырдаалдарга даярдык көрүүгө чейинки иш-чаралар бар. Суу ташкындарынын алдын алуу үчүн сел буруучу дамбаларды, сел сактагычтарды жана коргоочу дамбаларды куруу, ошондой эле дренаждык тутумдарды тазалоо зарыл. Курулуш иштери сел жана сел коркунучун эске алуу жүргүзүлүүсү абзел.